Бишкекте чак түштө мушташкандар кармалды. Бишкекте мушташкан жарандар аныкталды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык жаңжалдын катышуучусу дээлген 4 жаран милицияга жеткирилген. Натыйжада 25 жана 38 жаштагы жарандарга укук бузуулар кодексинин 126 беренеси майда бейбаштык боюнча протоколдор түзүлгөн. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сотрудник эмессиз, оперативный номерди каяктан алдыңыз? Өзүн ыкчам кызматкер сезип жүргөн айдоочу колго түштү. Бишкек кайгылуучулары рейд учурунда Toyota Corolla унаасын токтотушкан. Айдоочу машинага укук коргоо органдарына тиешелүү ыкчам номер тагылганын билдирген. Бирок шек жаралып текшерүүдө номерде транспорт каражаттарынын катуу күбөлүгү да жасалмай экендиги аныкталган. Натыйжада күбөлүк айып коргоого киргизилип, айдоочуга протокол түзүлгөн. Материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлдү. Машинда ахвалда мына союз мезгилинен Ноокаттагы Чыңгараев атындагы балдар лагери жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Интернет желесине Ош облусунун Ноокат районундагы Чыңгараев атындагы балдар лагеринин видеосу тарады. Жергиликтүүлөр мекеменин учурдагы кейиштүү абалын социалдык тармактарга жарыялап, өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылышууда. Алардын айтымында учурда лагер профсоюздук уюмга карап, балдардын эс алуусуна эч бир шарт түзүлгөн эмес. Алар имаратты Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүүнү өтүнүшүүдө. Кухнясы ушул мына зал балдар чай иче турган жер залы.